Денесин акчага саткан жеңил ойлуу кыздардын изине түшүп 150 кыз милицияга жеткирилди. Учактын кыйрашы, тиги учак кулап, анда каза болгондор бар. Судан. Доллардын курсу түшүп, рубльдин курсу көтөрүлүп жатат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте сойкулук менен алектенген 150 кыз милицияга жеткирилди. Бишкекте притон аталышындагы рейдтик иш-чара жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн 26 февралда шаардык милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы менен УКМКнын кызматкерлери өткөргөн интимдик кызмат көрсөткөн кыздарды аныктоо боюнча профилактикалык иш-чаралардын алкагында сауналар, мейманканалар, батирлер текшерилди. Жыйынтыгында интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген 150дөй кыз милиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, профилактикалык сүйлөшүүлөр, тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Мындан тышкары рейд учурунда 166 ар кандай кылмыштын бети ачылган, тайынса жоголгон 9 адам табылган жана сойкулук менен алектенүү менен 10 административдик протокол түзүлгөн. Орусияда жаңы төрөлгөн ымыркайга Трамп деген ысым ыйгарылды. Америка менен Орусиянын ортосундагы ынандуу мамилелерден улам Новосибирсктеги үй бүлө жаңы төрөлгөн уулуна Трамп деген ысым ыйгарды. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, ымыркайдын атасынын аты Владимир. Демек, наристе Трамп Владимирович болуп калды. Бул атты саясатташтыруу кажет эмес. Мунун көп этимологиясы бар. Бир нече жылдан кийин Трамп деген ат сейрек болуп калат. Балага адаттан тыш ат коюлушун каалайбыз деген басылмаларга баланын атасы. Ал ошондой эле Трамп учурда ата-энеси менен төрөтканада экендигин билдирип, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү алына электигин кошумчалаган. Булак Суперкежи. Ассаламу алейкум, сүйүктүү достор, мекендештер, кыргыз элим барыңыздарга чоң салам. Туугандар буюрса 3 машина койгон туруубуздун финалын белгиледик. Келаткан 28-чисыл күнү Кыргызстан сааты боюнча 21:00, Москва сааты боюнча 18:00 финал болуп өтөт. Азыркы учурда туугандар акыркы майлык сүттү 900 гана билетибиз калды. Билеттердин баалары туугандар 1,5 миңден 1,2 алып өзүңүздөр номатыңыздар сынап көрүңүздөр. Пристерге эмне коюлган десеңиздер, туугандар 3 автоунаа жашында эле акчалай сыйлыктар бар. Ар бирине токтоло кете турган болсом, биринчи турган биздин артыбызда турган машина Kia Optima. Optima'nын жылы 2019. Полная комплектация туугандар, объему 2. Кааласаңыздар акчасын берген дарыбыз бул машинага 1,5 миллион берилет. Экинчи автоунаабыз туугандар Getz'тин жылы 2010. Абал аябай сонуу, документациясы жагынан дагы жакшы. Эмеге минсеңиздер болот, доставкага минсеңиздер болот. Бунун акчасы 400 миң болот. Үчүнчү автоунаабыз Porter туугандар. Porter'дин жылы 2008. Акчасы дагы 400 миң болот. Машиналардан сырткары акчалай сыйлыктар коюлган. Ар бирине токтолуп кете турган болсом, туугандар 2 конвертте 50 миңден, 10 конвертте 10 уюлдук телефон, 5 конвертте 20 миңден жана ошондой эле 100 конвертте 5 миңден акчалай сыйлыктар коюлган. Андан сырткары iPhone 16 бар, аны эң көп билет алган адамга белек катарында беребиз. Ошондуктан көбүрөөк билет алганга аракет кылыңыздар, бирок албетте үй бүлөлүк бюджетке зыян тийбеген абалда гана. Ошол билеттерди алам десеңиздер, экранда көрсөтүлүп турган номерлерге кайрылып алсаңыздар болот. Ушул номерге WhatsApp жашында эле Сбербанк байланышкан. Биринчи Сбербанк акчаны саласыздар, WhatsApp'тан чекти жөнөтөсүздөр, аты жөнүңүздөрдү жазып коесуздар, мен сиздерге 1 сутканын ичинде билетиңиздерди жазып берем. Эгерде Кыргызстандан ала турган болсоңуздар, WhatsApp'ка кайрылыңыздар, мен сиздерге М-банктын номерлерин жөнөтөм. Ошол барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Финалга дагы аз күндөр калды. Барыңыздарга оомат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы. Бишкекте автобустар катуу текшерилет. Бул тууралуу бүгүн 26 февралда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай, акыркы учурларда коомдук транспорттордун айдоочулары жүргүнчүлөрдү алууда же түшүрүүдө белгиленген жерлерде токтобой, аялдамаларга жетпей токтоп, башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып, жол тыгындарын пайда кылган учурлар көп болууда. Ошондой эле айдоочулар унаа башкаруу учурунда тамеки тартып же уюлдук телефонго алаксып, жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар кездешүүдө. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан 26 февралдан 2 мартка чейин өлкө аймагында коомдук транспорт аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрүлүп, жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардын, жеке таксилердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө күчөтүлөт. Айрыкча коомдук транспорттордун техникалык абалына көңүл бурулуп, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн. Ошондой эле аялдамаларда экинчи, үчүнчү катарга туура эмес токтоп, башка айдоочуларга тоскоолдук жараткандарга 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып пулдар салынат. Москвада күйөөсү аялына белек кылган Porsche унаасы таштандыга калды.
Москва шаарына күөөсү 14 февраль күнү аялына бийлик кылган 3 миллион рубльдук кунасы таштаныга ташталды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү телеграм каналдары жазды. Маалыматка ылайык, Сергей менен жубайы Алла акыркы учурларда тарынышып жүргөн. Досторунун айтымында Сергей үй бүлөсүн сонун белек менен сактап калгысы келип, сүйүүгүнүндө жубайына Porsche Macan унасын белек кылган. Ал унаны 3 миллион рубльга сатып алган. Уна бир аз кырсыктап, аны оңдоо керек болот. Бирок жүрөт. Алгач күөөсү оңдоп 8 мартка белек кылууну пландаган. Бирок ал ага жетпей эле унаны оңдоп туруп, 14 февраль күнү жубайына белек кылган. Кызыл бантик байланган уна бир аз сүзүлгөнүн көргөн жубайы унаны алуудан баш тарткан. Жиненген күөөсү ошол замат унаны айдап барып таштаныга таштап салган. Учурда 12 күндөн бери унаа таштанында турат. Шылуундукка айыпталган Исрадин Субанбеков депутаттыкка талапкер болгон. Исрадин Самидинович Субанбеков шылуундукка айыпталып, МСН койн иши боюнча тергелүүдө. Ал Ыйман-Нуру партиясынан 2025-жылы 25 тизиме менен Бишкек шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, анда ал Arian Trade Service жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору деп көрсөтүлгөн. Доллар арзандап, рубль кымбаттады. Валюталар курсу. Улуттук банктын 26 февралга карата маалыматына ылайык, доллар арзандап, рубль кымбаттады. Алсак доллар 87 сом 44 тыйын, евро 91 сом 56 тыйын, рубль 99 тыйынды төстү. Ал эми коммерциялык банктарда доллар 87,32 сомдон сатып алынып, 87,80 сомдон сатылууда. Ал эми рубль орточо 1 сомдон сатып алынып, 1,3 сомдон сатылууда. Судандагы аскердик учактын кыйрашы адам өлүмү менен коштолду. Судандын Омдурман шаарында аскер учагы жерге кулап түштү. Анын кесепетинен каза болгондордун саны 45ке жетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар билдирди. Маалымдалгандай, кырсык учактагы белгисиз техникалык мүчүлүкчүлүктөн улам катталган. Учак асманга көтөрүлгөндөн тартып кооптуулук жаралган. Ал жерге кулап, жай тургундар жашаган үйдү басып калган. Жыйынтыгында жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрү гана эмес, жергиликтүү жашоочулар да каза болгон. Окуя болгон жерде куткаруу иштери уланып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Учакта Хартум аскер округунун мурдагы командачысы да болгондугу айтылды.